30 жылдан бери эле бүт эле президенттин, өкмөт башчылардын проблемасы болуп келатат да таза суучу. Кыргызстан боюнча таза суу өтө проблема да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча канча пайыз эл таза сууга муктаж? Жанагы областтарды айтып кетпедим, ошолор жалпысынан эле айтып коюңуз, канча пайыз эл бүгүн 49,7%, калп айтпасам, ошондой 47,9% муктаж экен. Ой, обеспеченность таза суу менен почти 50% не обеспеченный. Так цифраны айтсам, 2014 айыл болсо, анын ичинен 790 айылда бүгүнкү күндө суу бар, 960 айылга дагы суу керектелет. 258 айылда курулуш иштери жүрүп атат. Негизи адамдын өмүрү сууга байланыштуу да, суу менен да адамдын өмүрүчө. Ушуну бир жакшы эле кредит алып эле, чоң эле кредит алып, 3-4 жылдын ичинде мамлекет боюнча таза сууну чечип туруп, чекит коюп койсо болбойбу? Мына ушундай условияда, мына азыркы кредит аябай жакшы экен, 32 жылга 1% менен турабы, анын 8 жылдыгы жеңилдик менен берилип атат. Ушундай шартта бир көп эле кредит алып туруп, канча керек болсо, ушу таза сууну мамлекет боюнча бир эле чечип койсо болбойбу? 3-4 жылдын ичинде. Барыңар ушундай оюңар барбы? Андай дагы бар, баягы Радбыда рай грехи не пускает дегендей. Бул негизги ушул инвестиция тарткан боюнча алып атабыз да биз. Инвестиция кандай тартып атабыз, ошол боюнча болуп атат да. Өзү мына билесиз да, мына парламентте дайыма эле таза суу депутаттарын көтөргөндө эле таза суу деп ушуну бир эле кредит алып туруп чекит коюп койсок болобу? Мүмкүнчүлүк барбы ушуга? Аябай жакшы болмок. Мен ажиз катары айтып коеюн, буну бир алып туруп куруп бүткөнү менен чечилбейт, эмне дегенде эксплуатация маселесинде турат баары. Эгерде жакшы эксплуатация болбосо, ал кайрадан бузулуп, кайра курулуш боло берет. Эң биринчиден эксплуатация маселеси чечилсе, анан сиз айткан система менен курса болот.